Сарбанчылык келиңиздер. Эже мен сиңдин кулагыңда торт заказ беремди утуп калыптырмын. Сонун фамилиясы менен торт керек болчу, барбы? Эже, коя туруңуз. Мындай учурларда бизде эң сонун чечим бар. Сизге окшоп аябай шашылыш келген, бирок даамыда оформлениясы да өзгөчө торт саталып калган кардарларыбыз үчүн жаңы тортубуз бар. Аны да өзгөчө сырдык кыз деген торт. Биз үчүн жасалгандай го, сиңдим аябай сүйнөткөн торт болот. Ооба эже, эми бул тортубуз ар дайым сатыкта болот. Аны да кааласаң бул жерге сиңдиңиздин атында жазып беребиз. Сону бар да? Сиңдин аты жазып беребиз, ооба. Сиңдиңиздин аты ким? Аты Алтынай. Азыр. Ай деген кыздын тууган экен да, Ооба. Аябай кыжаат болотун эле, заказ беремди утуп калыптырмын да. Кантип куттуктайм деп кыжаат болотун эле, сонун кылыпсыздар. Ооба эже, сиңдиңизге сөзсүз түрдө жагат деген ойдобуз. Өзгөчө күнүңүздөрдү өзгөчө торт менен жакшы маанайда тосуп алыңыздар. Рахмат.